Ош шаарында жыл башынан бери 30 миңдей адам каттоого тургандыгы маалымдалган болчу. Бул боюнча жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоонун алдындагы оюндар деген оюн жазгандар көп болду. Бүгүн 17 февралда Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматова Ош, Токмок, Каракол шаарларында шайлоочулардын тизмеси тууралуу таң калыштуу окуялар уланып жатканын жеке баракчасына жазган. Мындан тышкары ал бүгүн саат 2-де бул боюнча Борбордук шайлоо комиссиясында жыйын өтөрүн жарыялаган. Бул убакытка журналисттер да жыйынга катышуу үчүн келишкен, бирок Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы да башка кызматкерлер да жумушчу жыйын жабык болоорун билдиришти. Алар эч кандай журналисттер чакыртылбаганын айтышып, жыйынга катышууга болбой турганын белгилешти. Анткени менен Атыр Абдрахматова бул чечим менен макул эмес. Айтымында буга чейин бир айдын ичинде Ош шаарында 30 миң адам катталган, Токмокто 7 миң жаран каттоодон өткөн. Мындай көрсөткүч демейде бир жыл ичинде болот. Бул жолу бир айда ушунча адамдын катталышы жөн эмес деген Боршайкомдун мүчөсү элдин шайлоого ишеними жоголбоосу үчүн бул маселелер ачык талкууланышы керек болчу деп билдирет. Акыркы ушул 2 жума 3 жуманын ичинде шайлоочулардын тизмеси боюнча ызчууга батып кеттик да. Анткени Ош, Токмок шаарларында жаңы ошол шаарларга катталып аткан адамдардын кескин чоңоюусу боюнча коомдук талкууга алынып кетти да бул суроч. Ошол эле Токмокто 1-январдан 11-февралга чейин мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматы боюнча 7 миң жаңы адам каттоого турган. Ош шаары боюнча бул адамдардын саны 36 миңге чейин барып калган да. Анан кийин ошол суроо массалык маалымат каражаттарында дагы элдин арасында дагы катуу талкууланганда мен өзүм да Токмок шаарына барып атайын тиги паспорттук столуна кирип байкоо жүргүзгөм да. Анан тилекке каршы ошол жерде мындай кандайдыр бир кызык окуя болуп аткандыгын күбө болдум да. Анан кийин ошол жакта жүргөн адамдарга суроо берсем, баары качып эле так маалымат эч ким бере албай, жөнөкөй жарандар болсо жооп бербей качкан да. Анан кийин эгерде мындай чынчыл мындай мыйзам чегинде иш алып баратсак, соодон качпайт элек го дейм да. Менчи эми каяктан эмне болбосун киши кайрылганда жооп бергенге аракет кылабыз го. А мен жооп ала алган эмесмин. Анан кийин ошол жагдайды эске алып, мен ошол Боршайкомдо 6 февралдан айткам коллегаларыма, биздин төрайымга дагы ушул Токмокко өзүм да күбө болуп келдим. Элдин арасында ушундай ызы чуу болуп атат. Биз так ачык маалымат бермейинче ушундай ушактар көбөйө берсе шайлоого ишеним азаят депчи. Эми 2019-жылы 30 ушундай Ош шаарында мисалы 2019 бир жылдын ичинде 30 миңге 33 миң 35 миңге жакын адам каттоосун алмаштырса Ош шаарында бир жарым айга жетпеген убакытта ошончо адам дагы андан да ашык адам каттоосун өзгөртпөй. Эми бул жөнү жок болуп аткан нерсе эмес экени көрүнүп турат да. Ошол себептен мамлекеттик каттоо кызматы баягы өткөн жумада болгон жыйындан так маалымат бергиле деп талап кылганбыз. Алардын ичинде мен айттым, канча так шайлоочу, алардын арасынан канчасы жаңы 18-ге толуп шайлоочулардын тизмесинен же болбосо каттоодон өтүп атат. Анткени биз билебиз, 18 жаштагылар дагы тизмеге киргизиш керек. Андан сырткары ошол жаңы которулуп келгендердин арасынан жана 35 миңдин арасынан канчасы кайсы райондон көчүп келди, канчасы айым, канчасы эркек, эмне себептен? Анткени регион боюнча дагы ар кандай ушактар чыгып атат. Бир райондон эле которуп келип атат дегенчи. Эмеси жынысы боюнча айтып атышат, айымдарды көбүрөөк каттоодон өткөзүп атышат. Себеби дегенде алардын военкоматтык каттоосу учету жок. Ошол себептен аларды каттоодон алмаштырыш оңой деп дагы ыкманы айтып атышат да. Ошол ыкмалардын баардыгын же далил кылып, же болбосо жокко чыгарыш үчүн ошол маалыматтар керек дегенбиз. Анан кийин өткөн жумада 13 февралда билесиңер, өзүңөр негизи шайлоо жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо боюнча мыйзамга ылайык президенттин жарлыгы шайлоо күнү 60 күн калганга чейин чыгыш керек болчу. Президенттин жарлыгы убагында чыкты. Ошол эле убакта Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоочулардын тизмесин жанагы тизме gov.kz деген сайтка жарыялаш керек болчу элдин баарыначы. Бирок тилекке каршы ал маалымат жарыялаган жок убагында. 2-3 күн кечиктирилип жарыяланды да. Анан кийин 2-3 мен ошол таң калганым, бүгүн да ошону тактан аракет кылайын деп атам. Ошол шайлоочулардын тизмеси менен кандайдыр бир ызы чуу болуп аткандыгын бактан белгилеп ачык талкуу кылсак, эмнеге ошол шайлоочулардын тизмесин тактоо боюнча, анан кийин коомчулукка маалымдоо боюнча мөөнөттөр сакталган жок. Тескерисинче ошол Боршайком өзү кызыктар болуш керек эле, убагында жарыялап, тезирээк ачыкка чыгарып, шайлоочуларды чындап эле далилдеп бармын жок экенин көрүш керек эле да. Анан эмнегедир бул суроо көмүскөдө калып, ошол жогорку кеңеште 4-күнү жыйында депутаттар көтөргөндөн кийин гана шайлоочулардын тизмеси БШКнын сайтында жарыяланды да.
2-3 күнгө кечиктирилип, бул дагы эми мыйзам бузулду. Андан кийин азыр ошол жаңыртылган шайлоочулардын тизмесинин санын карасак, Ош шаарынын мисалында да, эгерде ошол тизме gov.kg деген сайтта, порталда 9 январга маалымат илинип турган биринчи. Анда Ош шаарындагы шайлоочулардын саны 140.459 адам болгон. Так, да. 140.495 адам болгон 9 январга. ГРС атат 1 январдан 11 февралга чейин 33.805 адамга каттоочулар жаңы прописка болгондор болду депчи. Анда шайлоочулардын тизмеси ошол санга көбөйүш керек эле дейли да, эми биринчиден. Бирок баарыбыз билебиз, жанакы шайлоо боюнча мыйзамда көрүнүп так жазылып турат. Жергиликтүү жамааттын мүчөсү гана добуш бере алат. Жергиликтүү жамааттын мүчөсү далилдеш үчүн ар бир шайлоочу паспортундагы ошол пропискасы тууралуу белгини көрсөтүш керек депчи. Бул эгерде эски ID болсо. Жаңы ID болсо биометрикалык анын чиптин ичинде маалымат, аны картриттер аркылуу окуш керек дагы, эч кимибиз көрө албайбыз, туурабы? Андан кийин азыр болсо ошол шайлоочулардын тизмесин карасак 14 февралга БШКнын сайтында илинип турат 139.169 адам. Ошондо январдыгынан сан аз болуп атат да, 1327-26 адамгачы. Анда ошол биринчи азайышы эми ал мындай ченемдүү көрүнүш болушу мүмкүн. 1000 адамгачы мисалы ошол шаарда. Бирок жана жаңы каттылган 30.000ден ашык 35.000ге жакын адамды жоготтук деп бүгүн ушул мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын орун басарынан эртең менен тактасам 8210 адамы жаңы биометрикалык паспорту бар, каттоодон өттү дейт. Биз тапшырма бергенбиз да бергиле депчи маалыматты. 28574 адам болсо эски ID менен каттоодон өттү дейт да. Демек ошол 8210 адамга деле чоңоюш керек эле шайлоочулардын санычы. Ага деле шайлоочулардын саны көбөйбөй беле азайганы. Анан биздин төрайым айтып атпайбы, динамика аркылуу азайып атат дегенде мындай чоңойгон жок, эч кандай изучуу болбой эле болот депчи. Кандай көрүнүштүн аркасында, кандай иш-аракеттин аркасы менен бул азайып атат? Эгерде бардык маалыматтарга таянсак, ачык булактардагы маалыматтарга, расмий булактагы маалыматтарга, шайлоочулардын саны тескерисинче өсүш керек эле да. Андан кийин тилекке каршы биз бул суроону ачык айкынга чыгарбай эле тескерисинче бурмалап оюндарга бире алып баратканыбыз көрүнүп турбайбы? Анан ошого бүгүн ошол жумушчу жыйын кайрадан болот саат 3-тө. Анан кийин өткөндө жыйынды тилекке каршы биздин төрайым жабык деп жарыялап салыптыр. Эмне себептен экенин билбейм, мындай жыйындар ачык болушу керек, анткени баарыбыз билебиз, коомдук кызыкчылык үчүн баардык талкууланткан суроолор эгерде бир кандайдыр бир мамлекеттик коопсуздук суроо боюнча эле болбосо, калган учурда ачык болуш керек. Ал эми Боршайкомдун төрайымы да, кызматкерлери да жыйындын жыйынтыгы менен маалыматтар берилерин билдиришти. Айта кетсек, Баткен, Жалал Абад, Нарын, Ысык Көл, Чүй, Ош облустарынын жана Ош шаарынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоо 12 апрелге белгиленген. Орчундуу окуялардан кабардар болуу үчүн биздин каналга жазылыңыз.